мурдагы милиция кызматкеринин мыкаачылыгынын негизинде аял киши, эне, 3 баланын энеси атып өлтүрүлдү. Бул деген биздин укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматкарынын, прокуратура кызматтарынын шалакылыгынын негизинде болду деп айтам. Себеби ошол маркум атып өлтүрүлгөн Жибек деген биздин жараныбызга коргоо карточкасы берилген экен. Демек коргоо карточкасы берилгенден кийин ошол жерде жашаган участковыйлар, ошол жерде иштеген биздин органдын кызматкерлери ошол аялдан кабар алыш керек эле, кантип корголуп атканын сураш керек эле, ошол аялдын укугу кордолбой атабы, ошого зомбулук көрсөтүүчү объект эмне менен алектенип атат, кандай жүрүп атат, ушунун бардыгын караш керек эле. Бүгүнкү күндө ушул нерсенин бардыгы каралган эмес. Бул жөн гана колуна коргоо бая карточкасын карматып койгон, ошону менен болду. Ал аял менен эч ким иши болгон эмес. Ушул маселе боюнча азыр бизде тергөө башкы башкармалыгында тергөө иштери башталды. Укук коргоо органдарынын шалакылыгынын негизинде болгон ушул кылмышты биз аягына чейин тергейбиз. Тергеп, укук коргоо органдарынын дагы жоопкерчилигин карап чыгабыз. Bir ayal kişini atıp taşladı deyip unçukpay oltura vermesinden ошого biz dagın жоопкер экенчигибизди сезишибиz керек. Biz dagın ошонун эле катарында мына мен дагы жоопкер экенимди сеземин. Ошол бала аялдын алдында, ошол Жибек аттуу кыздын келиндин алдында баарыбыз жоопкер болдук. Баарыбыз жоопкер болдук. Дагы бир жолу белгилеп айтып коеюн. Ал Жибек аттуу кызга коргоо баракчасы колуна тапшырылган. Аны biz korgoşubuz керек эле. Аны biz сакташыбыз керек эле. Ошол зөөкүр күйөөсүнүн алдында biz чараларды көрүп турушубуз керек эле. Ошол күйөөсү сезиш керек болчу. Биздин ал аялды коргошубузду билиш керек болчу. Ал эми biz аны жасабастан кагазды колуна берип койдук, болду эми кандай жашасаң ошондой жаша деп тим койдук.